флагын тағын алып айтып отырсыз ғой, братан, ей. Қана менден Украина флагын көріп отырмын. Постоянно батылға кіргенде көріп қаламын ғой, братан. Желегін иліп аласыз арқаңызға, братан. Өзіңіз қырғыз болып тұр ошентип атасыз. Добровольцмін да. Жардам берген келдім. Эмнеге жардам берген орасыз? Эмнеге, братан? Эмнеге да Алмазбай сизге сурадым, братан. Спайлы коелу, көзчү. Биздин чындык душманыбыз орус. Чыныгы душманыбыз. Көз урушпайлы коелу, братан. Az жөнлө. Мен сени ушкан жокмун. Мен тарыхты айтып берип атам. Мен сага тарыхты айтып берип атам. Тарыхты билем, мен тарыхты билем, просто. Москвадагы жеке эле мен эмес, Москвада жүргөн мекендештерге залакасы тийип калбасын, братан. Эгерде чыныгы патриот болсоңуз, туугандар ойлоп коелу. Мекендештерге кетиш керек. Москваданчы. Ошол мекендештерди ойлосоң сен айттың. Кетиш керек ушундай. Каяка кетиш керек, братан? Каяка барыш керек? Кыргызстанга барганда, Кыргызстанда, братан, биринчиден ар кимдин шарт аргандай, кээ бирөөнүн кредити бар, кээ бирөөнүн бала чакасы бар, кээ бирөө үй салыш керек. Жыргагандан келбейт да. Эгерде баарыбыз эле жыргаганыбыздан келсе, биз жака, бул жакта эмне бар? Айла жок болот. Макул, Ринат. Ошол кыргыз иштеп жүрүп, акча табам деп жүрүп, макул, багам деп жүрүп, Россия бомбежка башталып калса, өлүп калса жооп бере аласың? Сиз мага эмнеге ал нерсени мага айтып атасыз, братан, өлүп калса жооп бере аласың ба? Ар кимдин башы өзүндө, ар ким өзүнө жооп бериш керек. Эл үчүн жооп бере албайм. Сен алар үчүн жаныбек жооп бербедиңби? Ар ким ар кандай эмнеге кетиш керек алар? Тийип калбасын. Жок. Залакасы тийип калбасын да. Мен ошону эле айтып атам, Алмазбай ака, залакасы тийип калбасын. Алар чумарт этип келген биздичи. Буга чейин эле чумарт этип келген. Турка-пурканы тияк депчи. Эми дальше больше чумарт этип атат. Андан эчтеке менин зыянымда тийген жок. Макулбу? Мен зыян тийсе да атайын кетишти каалап атам алардычы. Мен зыян тийгизгенди көргөн жокмун да. Понимаешь? Мен зыянын тийгизип атасың, мынтип атасың деп мен сизге биринчиден мен айткан жокмун. Просто так аз экөөбүз мээрде отуруп алыпчы. Адамдар ар кандай жазат, ар кандай түшүнүп калат да. Мисалы, например, эми менин айтканым просто так ар кимдин башкасы өзүндө, братан, өзүндө. Орустар далбоеб экенин билебизби баарыбыз деле. Мен ошол далбоебторго кошулуп алганын баары эле көрүп турбайбы? Ёбан, башка эмне десин? Просто сен кыргызсың. Ошол кыргыз үчүн мен сен менен сүйлөшүп отурам да. Кыргыз үчүн сага кыргыз балдар жазып атат да. Башка бирөө болсо иди нахуй эле дейт орускачы, мисалычы. Туурабы? Жо, мен прекрасно түшүп атам. Мен эмне кылышым керек ошондо, братан? Ошону айтып атасыз. Акчаны берип турчу, Ринат. Акчаны берип туруп. Давай, нону, карма десе кармап бересиң да орустарга. Же эмне, кармап бербейсиң мен? Мен карма десе кармап бербейм. Мен эмне кармап берем? Эмне максат мен кармап беришим? Ошол орустун армиясында жүрбөйсүң. Мен астыңан чыксам кармап бересиң да. Мен например, жардам берип койсуң. Жо, менин астыман негизи кыргыз чыга турган болсо мен жизнь менен кармап берем. Мен жардам берем. Өткөндө сүйлөштүк го, братан, сүйлөштүк го ошол боюнча. Жо, ошол да. Эмне аны бияктан Ринат мен күтүп атам тигиби деп мага келсин деп эле жибер да запросту. Мен таппай койдум, мен сенин, братан, запросту жибергенди билбейсиң. Мен дагы бир жолу айтам, таппай койдум. Мен ага отургандарга айттым. Келсин мага, мен таппай койдум, таппай атам, менде жок экен дедим. Мен друзьяңызга кошкон эмессиз, значит мен таппай эмесиз. Мен сизге подписка мен таштагам да. Рахмат. Көп балдар ошентип өлүп калып атпайбы? Сен алтын нахуй тиктокко чыгып атсың эми. Сени көргөн балдар сага кошулуп барат. 65 нахуй. Канча жасты балдар? Келбейт, братан. Жо, жазып атабы сага кантип барабыз деп? Ал жазгандарга маани бербейм, братан, мен андайлар. Айта берет да, келбейт алар. Колунан келмек керек. Алтыр кепкаңды нарыга жазып койчу, Мага ушундай удобный болуп атат да, братан. Жашасын туран. Мен жооп бердим го. Эмне деп мен жооп берейин? Туугандар айтып койчу, эмне деп жооп берейин? Мен болгондо эле айттым да. Аларга көңүл бурбайлы го, Ринат. Алар жаза берет. Алар көңүл бурсаң жинде болуп кетесиң. Сен мындай өзүң мындай карап